Саламатсыздар, урматтуу кадырман телекөрүүчүлөр. Түшүнүктүн кезектеги чыгарылышында биз үйлөрдү жана автоунааларды камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам долбоору тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин студияга экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев жана финанс рыногун көзөмөлдөө жана тескөө кызматында камсыздандыруу бөлүмүнүн башчысы Бурул Калматова келген. Биздин студиябызга кош келипсиздер. Бурул эже, сизге суроону баштайын. Ушул жогорудагы камсыздандырууга багытталган мыйзам долбоорунун түпкү максаты жөнүндө токтолсоңуз. Өзүңүздөр билгендей, 2015 жылы камсыздандыруунун милдеттүү түрүнүн 2 мыйзамы кабыл алынды. Бул бирөө турак жайларды камсыздандыруу боюнча мыйзам, экинчиси болсо автоунаа каражаттарынын ээлеринин өздөрүнүн жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча мыйзам. Бул 2 мыйзам тең, бирөөсү автомобиль ээлеринин өз жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча мыйзамы бул 7 февралдан баштап күчүнө кирет. Ал эми турак жайды камсыздандыруу боюнча мыйзам 11 февралдан күчүнө кирет. Бул тууралуу жанагындай бир жаза чаралары качандан баштап? Ал эми бул турак жайды боюнча камсыздандыруулар боюнча жаза чаралары азырынча жок. Ал эми жанагы автоунаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча жаза чаралары 18 жылдын январынан кирет деген азыр долбоор иштелип жатат. Сиз кандай токтолосуз агай? Бүгүнкү күндө коомубузда түрдүү пикирлер жаратып, эл арасында кайчы пикирлер айтылып келет. Ушул нерсе бул элди бир кыйноо эмеспи? Кандай кабыл алса болот? Эч кандай кыйноо эмес. Камсыздандыруу рыноктук экономиканын шартында эң күчтүү, эң өнүккөн рыноктордун бири болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү биздин Кыргызстан ушул камсыздандыруу саясаты боюнча эң артта калган жапайы өлкөлөрдүн катарындабыз. Себеби камсыздандыруу рыногу ошо финанс рыногунун ичиндеги эң өнүкпөгөн, эң элге түшүнүксүз бойдон кала берген рыноктун бири болуп калды. Ал эми ар ким өз мүлкүн, өз жанын, ден соолугун, бала бакырасын камсыздандыруу бул өзүнүн түшүнүгүнө жараша болот. Жана бизде бир түшүнүк бар. Айтып койсот, үйсүңдү суу алып кетсе эмне болосуң? Өзүңдү андай-мындай болуп кырсык болсо эмне болосуң десе, Кудай сактасын деп коет. Бирок ошол эле мезгилде Кыргыздын өзүндө дагы бир сөз бар. Сактансаң сактаармын деген. Бул камсыздандыруу деген адамдын үй мүлкүн, каражанын, машинасын ошо цивилдүү, экономикалык түрдө сактай турган процесс. Андыктан камсыздандыруу рыногун элге жакшылап түшүндүрүү зарыл. Кайсы убакта кандай пайда таба алат, кайсы убакта ошо кырсыктан өзүн өзү коргой алат, же машинасынбы, үй бүлөсүнбү, каражанынбы, мына ушулардын баарын тең түшүндүрүү, окутуу. Сиз ушул жогорудагы 2 мыйзам долбоору боюнча маалыматыңыз барбы? Ошону окуп чыктыңызбы? 2 мыйзам долбоору тең бизге тилекке каршы өтө кеч кирип калган. Кеч болсо дагы кирип атат. Бул сөзсүз керек нерсе. Бирок муну башынан баштаганда болмок. Бул банк сыяктуу эле нерсе. Андыктан биз убагында эле айтканбыз. Баягы 90-жылдардагы жер титирөөдө, ар кандай баягы сел жүрүп атканда, үйлөр кыйраган убакта мамлекеттин эсебинен төлөп атылган да ошо кишилерге жардам берилип. Бул мамлекеттин милдети эмес. Жеке менчик үйлөрдү кайра кырсыктан сактап аларга акча берүү. Бул ошо камсыздандыруу органдарынын кыла турган иши. Ал адамдар өздөрүнүн жеке менчигин, үйүн, малын, машиналарын өздөрү камсыздандырып, өздөрү кийин эгер кырсык болсо, ошо камсыздандыруу органдарынан төлөтүп алыш керек болсо, биз ушул принципти аябай бузуп таштаганбыз. Азыр мына ошого оңдоо киргизип алса, эл үчүн бул салык сыяктуу сезилип атат. Бул салык эмес. Бул салык менен камсыздандыруунун айырмасы асман менен жердей. Таптакыр бирине бирин салыштырууга болбойт да. Жакшыраак дагы бир түшүнүктүү болуш үчүн студиядан бир көрсөтүп берсеңиз. Биринчи очерет камсыздандырыш үчүн бул камсыздандыруу компанияларына барып, же болбосо камсыздандыруу компаниялар, эң биринчи камсыздандыруу компанияларынын өздөрүнүн жерлерде агенттери болот. Ушул агенттер келген убакта ошолор камсыздандыруунун бардык условиясын түшүндүрүп бериш керек аларга. Бул сиз азыр түшүндүрүп берсеңиз ошол условияларын. Мисалы үчүн
мына мисалы турак жайдан баштайлы. Турак жайды камсыздандыруу боюнча мисалы агент келгенде айтат, сиз турак жайыңызды камсыздандырган жатасыз, 1 жылдын ичинде үйүңүз камсыздандырылуу болот деп айтат. Үйүңүздү мисалы үчүн 2 түрү бар. Мисалы айыл жергесине барса айтат, айыл жергеси үчүн сиз 600 сом төлөйсүз, бирок үйүңүз өрттөнүп кетсе, мисалы толук капысынан өрттөнүп кетсе, 500 000 сом төлөп берет камсыздандыруу компаниясы. Ал эми шаар жергесине барганда айтат, 1200 сом төлөйсүз, үйүңүз толук өрттөнүп кетсе же жер титирөөдөн кулап калса, үйүңүзгө 1 миллион сом акча төлөп берет деп түшүндүрөт. Андан сырткары айтат, сиз эгер ошол мисалы үчүн үйүңүз өрттөнүп аткан учурда кайсыл органдарга кайрылыш керегин түшүндүрүп айтат. Мисалы үчүн МЧСке чалгыла, пожарный жанагы өрт өчүргүчтөргө чалгыла деп айтат. Камсыздандыруу жерде болгон агенттерге кайрылыңыздар дейт. Ошонун баардыгы тең мына азыр камсыздандыруунун бул мыйзамы ишке ашыш үчүн жанагы укуктук актылар иштелип жатат. Ошол азыр аппаратта правительствода каралып жатат. Бул актылар бекигенден баштап мына 11 август февралдан баштап жумушка кирет. Күчүнө киргенден кийин камсыздандыруунун турак жайы боюнча мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы түзүлдү. Булардын 7 областта филиалдары ачылат. Райондордо представительстволор ачылат. Агенттер ишке кирип баштайт. Ошолор түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бул дагы бул камсыздандыруу компаниясы МЧС жанагы чрезвычайный ситуация деп коет. Ошол органдар менен жанагы айыл өкмөттөрү бар го, ошол айыл өкмөттөрү менен андан сырткары жанагы ГРС деген ушулар менен чогуу ошо жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Биринчи очередь айыл өкмөттөрдө жүргүзүлөт. Андан кийин жана агенттер уже ар бир үйгө барып, андан да сырткары түшүндүрүп, жакшы жактарын кандай убакта алыш керек, кайсы документтерди тапшырыш керек, эгер үй өрттөнгөндө кайсы документ тапшырыш керек, ошолор жөнүндө түшүнүк иштерин андан кийин агенттер жүргүзө баштайт. Автоунааларды? Автоунаалар деле ошондой. Автоунааларды камсыздандыруу боюнча дагы бүгүнкү күндө жана бизде 18 камсыздандыруу компаниясы катталган. 18 компаниясынын мисалы үчүн азыр уставдык капиталына требование коюлуп атат, мамлекеттик кызмат тарабынан. Андан кийин ошол кимиси бүгүнкү күндө 100 миллиондон уставдык капиталын көбөйтсө, ошолор жанагы транспорт каражат ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча лицензия алышат. Андан кийин мамлекеттик кызматтын сайтына, ошол камсыздандыруу компаниянын сайттарына чыгат, кимдер ошону жүргүзө алат. Алардын агенттери иштеп баштайт жерлерде, алардагы филиалдары бар азыркы күндө ошол компаниялардын. Анан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп баштайт. Бирок жанагы жол кыймылынын эрежеси бар го. Ошол эрежеге кирип атканда камсыздандыруу полису болуш керек, ГАИ токтоткондо депчи. Анан жанагы штраф каралат деп. Канча компания бүгүн ошол нерседе иш жүргүзөт? Бүгүнкү күндө мисалы үчүн 2008-жылы 4 милдеттүү мыйзам кабыл алынган. Ошол убакта биз камсыздандыруу компанияларга 50 миллиондон уставдык капитал койгонбуз. Ошол 50 миллиондон ашкан 18 компаниянын бир гана компаниясы ыктыярдуу камсыздандыруу менен камсыздандырат, калган компаниянын баары тең милдеттүү камсыздандырууга лицензиясы бар. Бирок бул автотранспорт каражатын кирип атканга дагы уставдык капиталын көтөрүп атабыз. Февралдан баштап 100 миллионго ким жеткизсе, ошолор гана лицензия алып иштеп баштайт. Ал биздин жана мамлекет кызматынын сайтында болот. Уларга азыр бул тууралуу дагы сизге суроолор бар. Айылчагай, сиз экономиканы жакшы түшүнөсүз. Айтсаңыз эми, бүгүн бул элге жардам берүүбү же оңой акча табуунун жолу болуп калдыбы, мисалы? Ушул жерде биз туура түшүнүк берсек да, бурул калматында дагы автомашиналарды камсыздандыруу дейбиз. Автомашиналарды камсыздандыруу эмес, автомашинасы бар адамдардын жоопкерчилигин камсыздандыруу. Бул экөө мындай комплекстүү да биригип кетет. Машинасы да өзүнүн жоопкерчилиги. Анан муну гражданский ответственность деп коет. Бул ар кандай кырсыктардан өзү мен машина айдоочу катары мен ар бир жаранга, ар бир адамга коркунуч келтирем. Бөлөк машинаны айдап бараткан адамга дагы, көчөдөн өтүп аткан адамдарга да коркунуч келтирем. Мен ошол коркунучта кийин кокус кырсык болсо, ошол адамга төлөп берем деген нерсе. Мунун негизги түшүнүгү ушунда да. Бул салык эмес, эч кандай оордук келтирбейт.
Мисалы кыстырмагай сөзүңүз кулай. Мисалы Европа мамлекеттеринде бүгүн машинасы эмес, мышыгына чейин бүгүн камсыздандырып койгондор фактылар бар да. Эми алардын пенсиясы жакшы ордунда деп айтышат, пособиялары, айлык маяналарынын орточо баасы биздикинен алда канча чоң мисалы. Анан бул нерседе элдин бир капчытына зыян келбейби? Тескерисинче, бай адамдар камсыздандырбай койсо деле болот. Анын байлыгы жетишет. Бул тескерисинче бардык адамдар милдеттүү түрдө деп атпайбы? Бардык адамдарга бирдей келечекте жардам көрсөтүү деген, камсыздандыруу деген сөздүн өзүнүн мааниси бар да, камсыздап атам мен өзүм келечегимди. Келечекте кокус өйдө төмөн кырсык болсо мен ошондо мындай кыйынчылыгы жок чыгам деп мен өзүм камсыздап атам да аны. А бай адамдар камсыздандырбай койсо деле болот үй мүлкүн. Себеби анын байлыгы жетишет толтура. Бул тескерисинче ошо келечекте ошо үйүн кайра кура албай турган адамдарга керек. Кайра ошо ордун толтура албай турган адамдарга керек да. Анан ошондуктан муну бул социалдык маселе менен аралаштырбаш керек эле. Анан дагы бир чоң нерсе камсыздандыруу саясатын кеңири түшүнүк бериш керек. Мына силердин ушу берүүңөргө мен аябай ыраазы болуп атам. Аты да жакшы экен ошо түшүнүк деген. Элге түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзүш керек. Себеби биз рынокко өткөнүбүз аз эле болду. 25 эле жыл болду болгону. И то өтүп бүтө элекпиз. Ошо механизмдери менен рынок деген эмне толук түшүнүп да бүтө элекпиз. И толугу менен мыйзамдар да кабыл алына элек. Анан дагы бир экинчи чоң маселе, жаныбызда эле Казакстандын бул камсыздандыруу түрүнө өткөнүнө канча жыл болду. Азыр могу Курдайга барыш үчүн чек арага баргандан кийин ары карай машинеңди ошо гореки жоопкерчилигиңди камсыздандырбасаң машина менен кошо Казакстанга кире албайсың. А казактын машинелери тескерисинче бизге толугу менен жайгыш деп кире беришет, ар кандай кырсык болсо жооп беришпейт, басып кетишет. Анан дагы бир нерсе да, камсыздандыруу маданияты деп коет. Бул эл тарабында да жок болуп атат. Азыр ошо камсыздандыруу компанияларын жана агенттеринде да жок болуп атат. Жада калса мына бир жөнөкөй эле мисал, силер жакшы билесиңер, жаздын 17 көз ирмеми деген фильмди. Мына ошондо орустун жанагы агенти больницага баласы менен түшүп калса, мен ошо камсыздандыруу компаниясынын агенти элем деп келип сурап атат. Сенин кандай мүлкүң бар эле, эмне окуатың бар эле, ошонун баарын биз төрөп беришибиз керек деп. То есть бул эл ишенбей да атат, түшүнбөй да атат. Себеби бизде ошо агенттер деген кандай гана кырсык болбосун, өздөрү келип, өздөрү ченеп, өздөрү тактап, өздөрү төлөп бергенге көндүрүш керек да. Ошондо эл өзү сүйүнүп кабыл алат, окуй, мен барып камсыздандырайын деп. Биз мына 90-жылдары чет өлкөлүк граждандар бизге көп келди, жардам беребиз, консультация беребиз, антебиз, мынтебиз деп. Ошондо эсимде америкалык ушул жердеги консультанттар келер замат өздөрү минип жүргөн машинаны камсыздандырган. Келер замат өздөрүнүн өмүрүн камсыздандырган. Биз деле чет өлкөгө чыгып атканда, эгерде өмүрүбүз камсыздандырылбаса, алар кирбейбиз. Бул күнүмүз. Алар үчүн бул нан жеген сыяктуу эле нерсе болуп калган. Эми биздин экономикабыз ал мамлекеттер менен салыштырганга болобу? Тескерисинче бугун экономикага эч кандай тиешеси жок. Социалдык абалыбыз мисалы тескерисинче капчытыбыз мындай кыргызча айтканда. Ошо сенин капчыгыңды келечекте кыйнабаш үчүн кылып аткан нерсе биздики. А бизде ушундай көнүп алышкан, камсыздандырууга төлөөгө келсе деле бул салык. Өзүнүн пенсиясын камсыздандырса, бул деле салык сыяктуу сезилип калган да. Эч кандай андай болбойт. Тескерисинче Ай сайын жанагындай акчасын төгүп атышат ушул камсыздандырууга деп өзү чөнтөгүнөн чыгарып. А кийин өйдө төмөн кырсык болсо, эгер болбой калса төлөп жүрө береби? Болбой калса төлөйсүң, болуп калса камсыздандыруу органдары кайра төлөп берет толугу менен. Сеникинен 10 эсе, 100 эсе көп төлөп берип аткан. Анан агай, сиз бүгүн өкмөт бул нерсени кылбай атат. Өкмөт бул нерсени мойнуна албай атат. Компаниялар, жеке компанияларга өтүп атат да, Эми алардын кепилдик бере алабызбы бүгүн ошол жеке компаниялар качып кетпештигине же мисалы үчүн чет мамлекеттен бүгүн ушул кыргызстандык компанияларбы же ал чет өлкөлүк компанияларбы? Эгер чет өлкөдөн келип лицензия алып биздин акчабызды чет мамлекетке чыгарып кетсе бул кандай экономикабызга? Мынтип майдалай берсек, анда биз Тянь-Шань тоолорунун капчыгайынан сыртка чыкпашыбыз керек. Так. Себеби мындай чыксак машина уруп кетсе өлүп калам, пароходко түшсөм чөгүп кетем, самолетко түшсөм учуп өлөм деп корко берсең, анда эч качан эчтеке кылбайсың. Азыркы сиз берген суроо менен ишти жүргүзө берсек, анда бизде эч качан
мындай өнүгүү да болбойт, эч качан мамлекет цивилдүү да болбойт, бизде эч кандай байлык да болбойт. Себеби биз бүт ушу рыноктук демократиялык шартта эркин экономикалык иш жүргүзөбүз деп коюп, эркин рыноктун ишине кайра бут тосуп атабыз да. Бул камсыздандыруу рыногу деп аталат. Кадимки эле рынок. Бул жерде мамлекеттин эч тиешеси жок. Ана биздин элде көнүп калган уюнун башы ооруса дагы айтат, эмне үчүн тиги өкмөт карабайт деп. Өзүнүн ичи ооруса айтат, мен эмне үчүн тиги көчөгүнө тамакты көп жеп атсам, өкмөт менин ичиң ооруйт деп айткан жок деп. Ушуга көнүп калышканда, камсыздандыруу деген өкмөттүн эч кандай тиешеси жок. Буга сен өзүң кааласаң камсыздандыр, каалабасаң камсыздандырба. Болобу ушундай кылса? Бул ыктыярдуу түрүн айтып атасыз. Ыктыярдуу. Милдеттүү түрдөгүсү бар да. Милдеттүү камсыздандырыш керек. Себеби бул эмнеден чыкты бул милдеттүү камсыздандыруучу? Биринчиден жана Айылчы Сайырбаевич айткандай, биздин тегерегибизде бүт мамлекеттердин жана авто каражат ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздандыруу бул мурун канча жыл болду уже, алды 10 жыл. Биздин республика жалгыз республика да, бул баягы СНГ республикасынын ичиндеги милдеттүү камсыздандыруу өнүкпөгөн республика. Андан сырткары могу авто каражат ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча биз мына эң акыркысы болуп кабыл алып атабыз. Бир эле ошол өлкөлөрдөн калып калдык, ошон үчүн камсыздандырып атабыз дегенде жокпуз. Биринчиден биздин статистиканы алып карасак, жылына 7000ден аштык ДТП болот, жана жол кырсыгы. Жол кырсыгынан 1200дөн ашык кишилер өлүмгө дуушар болуп атышат. 10.000ден ашык кишилер жаракаттын ар кандай түрүн алып атат. Алды инвалид болуп, арты азыраак да. Бул статистиканы караганда аларга ким төлөп берип атат? Мисалы, болжолдуу түрдө канча сумма түшөт ушул камсыздандыруудан? Азыр мындай баягы силер айткандай башкалардын социалдык абалы жакшы десеңер, ал жактарда тарифтер да чоң да. Бизде ошо социалдык абалга карап туруп кабыл алынды да, тарифтер дагы аз. Болжолдоп айтканда бир кубуна жараша болот машинанын. 1-3 кубтагы машина 2200-тün тегерегинде болот. Ал эми 4 кубтан ашса, ошого жараша андан жогорураак. Бир жылда? Да, бир жылда бир эле жолу төлөнөт болчу. Андан кийин ошол өзүнүн жоопкерчилигин ар бир водитель ошо машинанын ээси жолго чыгып баратканда өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырып атат. Мен бирөөнү сүзүп алсам, мен ушул акчаны төлөй аламбы? Тем более жана айтып атпайсыңар, акчасы аз адам. Акчасы аз адам бирөөнү сүзүп алса, ошонун кымбат машинасын сүзүп алса, төлөй алабы? Ошонун ордуна мына камсыздандыруу компаниясы төлөп берет. Кепилдик бересиздерби сиздер? Мисалы, өкмөт берет. Кепилдик берет. Себеби мына камсыздандыруу. Бүгүн ушундай фактыларды интернет блогторунда айтып чыгышты. Качып кеткендерин да эч ким мына бүгүнкү күндө мына 18 компаниянын ичинен, мисалы үчүн, өзү банкрот деп эсептеп же өзү качып кеткен бир да компания боло элек. Ушул 18 компаниянын алды 20 жылдан ашык иштеп атат бул рынокто. Буга дагы мен кошуп кетер элем. Бизде азыр 22-23 банк бар, коммерциялык банк. Ошол жерде элдин баары акчасын сактайт. Ал банктар эмне жаап акчасын алып качып кеткен жок. Булар богореке камсыздандыруу компаниясы деле банк сыяктуу. Булар эч жакка качып кете албайт. Тем более бизде Кыргызстанда чет элдиктер дагы ушундай компания кылып атайын, лицензия алып кылса болобу Кыргызстанда? Жана дүйнө жүзүндө болуп аткан авиа кырсыктар, жана пароходдор чөгүп атат, ошондогу кырсыктардын баардыгындагы акчаларды бүт ошо камсыздандыруу компаниялары төлөйт. Ар кайсы деңгээлде тиги мына Американын өзүндө Филадельфияда мына жакын карада эле чоң кырсыктар болуп атат, кар жаап өтө төмөн. Ошондогу кырсыктын баардыгын камсыздандыруу компаниялары төлөйт. Анын баарын жалгыз Американын мамлекеттик бюджетинен төлөбөйт. Бир да тыйын беришпейт алар. Кээ бир гана өтө орчундуу, аябагандай оор кырсык болгондо гана мамлекеттик бюджетти пайдаланат. Болбосо камсыздандыруу компаниялары деген ал милдеттүү түрдө баардык өлкөдө өнүккөн жана ошолор жардам берет. Кыргызстан мисалы үчүн өкмөт өз мойнуна алса болобу эле ушул нерсени? Өкмөт мамлекеттик камсыздандыруу компаниясын курса болот. Бул мамлекеттин милдети эмес, компаниянын милдети болот. То есть менчиктин түрү болуп калат да, компания мамлекеттик, компания жеке менчик. Же болбосо совместный деп коет, биргелешкен, же болбосо акционердик деп коет. Каалаган формаңыз түз. Бул деле жана банктардын түрү сыяктуу. Бул камсыздандыруу компаниялары деле мамлекеттик кылса да болот, бирок мамлекеттик кылганда элдин баары качып атпайбы, сен өзүң баш болуп качып атпайсың. Мамлекет жаман менеджер экен деп. Бүт
Азыр тетиги биринчи лицадан бери айтып атат, мамлекет жаман менеджер экен, бүт мамлекеттик менчикти жеке менчикке айландыралы деп. Бүт сатып атасыңарбы? Камсыздандыруу компаниясы деле ошондой фирма, компания. Эгер мамлекеттик кылып койсо, компаниянын баарын, ошону монополист кылып койсо, ошондо биринчи чырды кайра силер баштайсыңар. Ошон үчүн жеке менчикке берип атат. Жеке менчик камсыздандыруу компаниялары бирине бири конкурент болот. Улар жанталашып аракет кылат. Канчалык көп болсо, канчалык күчтүү болсо, улар ошончолук жакшы, сапаттуу кызмат көрсөтөт да, камсыздандыруу боюнча. Жакындары элдин толкундоолорун көрдүңүздөр, нарында, мисалы башка жерлерде дагы ушундай наразы болуп атат да. Эми эл таптакыр наразы болсо кандай кыласыздар сиздер? Эл ошо түшүнбөй атат да, жер-жерлерде мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, жанагы камсыздандыруу компаниялары жүргүзөт. Бүгүндөн ошол мыйзамдар кабыл алынып иштелип жаткандан баштап эле негизи биз радио, телевидениядан чыгып эле атышат. Эмне себептен мисалы ушул 2018-жылга калтырып койдуңуздар да? Эми ошол акырындан эл көнсүн дедик. Жана авто каражат ээлери ошо түшүнүп өздөрү камсыздандырып баштасын деди. Эми азыр токтотуп эле штраф салып, штраф стоянкага алып барып койбой, кичине түшүнүп өздөрү келип камсыздандыра турган болсун деп. Жер-жерлерде мына түшүнүктүү иштери көбүрөөк. Ушул себеп менен ушундай жылдырып койдуңуздарбы же башка себептер бар? Эми элдер багы ошол көнүш керек да. Негизи ошо элдер действительно түшүнбөй атат да, биздин адамдар. Бул өздөрүнө керектүү нерсе, бул камсыздандыруучу. Мен мисалы машина айдасам, мен ошону сүзүп алсам, мен ошону төлөй аламбы? Мен акчам жетеби? Бушу менин ордума камсыздандыруу компаниясы бир 3000 сом же 2000 сом төлөп койсо, 550 000 сомдун тегерегинде камсыздандыруу компаниясы төлөп берет. Адам өлсө 200 000 төлөйт. Адам жаракат алса 200 000 тегерегинде төлөйт. 3 киши алса эми пропорционально бөлүп берет үчөөнү. Бир кандайдыр бир жардамды камсыздандыруу компаниясы дароо көргөзүп атат да. Бул убакка чейин мисалы үчүн мен өзүмдүн эле башымдан айткан өткөн окуяны айтып коеюн. Мына мен машинаны жаңы алган күнү сүзүп кетип атат. Бир машина келип турупчу. Мен 2 жыл бою жалынып сурандым, мага качан бересиң акчасын, качан бересиң деп. 30 000 сомго жазалды машина. Чала улады эми, бирок экспертиза боюнча 50 000 тегерегинде жазалыш керек болчу да. Карыз алып, эптеп, мына ошондо ушу камсыздандыруу качан кирет экен деп мен өзүм лично ошону ойлогом. Качан кабыл алынар экен депчи. 2000 сом, 3000 сом төлөп койсо, ошол баланын ордуна азыр акчам жок деп ыйлап жүрөт да, тиги бала мага бере албайчы. Ошонун ордуна камсыздандыруу компаниясы берип коймок. Мен эл жакта 2 жыл бою ага чалмак эмесмин. Акчаны алып чыкпай отура бермекмин. Анан дагы бир убагында ремонт кылып алыпчы, туурабы? Кошумча кошуп кетейин. Кээ бир өзүбүздүн эле депутаттардын арасынан чыккан адамдар ушундай нерселерди тескери түшүндүрүп коюп атат да элге. Элге туура эмес пиар деп коет, өзү жакшы көрүнүш үчүн эле, ай бул туура эмес, ой бул андай, ой андай дешип эле туура эмес түшүнүк берип атат. Өзгөчө жана майда кредит компанияларынын ставкаларына келгенде дагы кыйкырып өкүрүп чыгышты, өтө эле көп экен депутаттар эле. Өтө эле көп экен, муну кыскартыш керек. Рыноктун шартында, рыноктун мыйзамында эч кандай алардын ошо ставкаларга кийлигишүү акысы жок. Себеби акчаны карызга алып аткан киши алып аткан мезгилде ошол кезде башы менен ойлоnuш керек. Болбосо өзүнө консультант алыш керек. Бул мага керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, жокпу, кийин төлөй аламбы, жокпу деп. Антип ойлогон эч ким жок да. Анан дагы бир кызыктай нерсе да, Союздун убагында эле Кыргызстанда жеке өзүн өзү камсыздандыруу, өзгөчө өз ыктыяры менен камсыздандыруу, жеке өзүнүн өмүрүн камсыздандыруу эң төмөн деңгээлде болгон. Прибалтика өлкөлөрүндө 2 эсе 3 эсе жогору болгон. Эмне үчүн дегенде биздин Азият республикалар цивилизацияга көп кошулбаган жапай өлкөлөрдүн катарына кирет. Жапайлар болсо Кудай сактасын деп коюп жүрө берет. Ошол принцип, ошол аң сезим ушул күндө дагы бизде жүрүп атат да. Камсыздандыруу болуп действительно чындыгында эле бул цивилизацияланган өнүккөн экономикалык жактан эмес, билими жагынан өнүккөн өлкөлөргө тиешелүү да. Анан дагы бир нерсе, Кыргызстанда ушунчалык мода болуп кетти да, бүт баардыгы тең эле жип миниш керек, сөзсүз эле. Бишкектин ичинде. Бишкектин ичинде жип менен жүрүүгө болбойт, эч пайдасы жок, бул зыяндан башка эчтеке алып келбейт. Шаардын ичинде өнүккөн өлкөлөрдүн баарында тең жеңил машина менен жүрөт, анан экономичный деп эң кичинекей машиналар менен жүрөт. Жана Өзбекстандын эле тиколору менен жүрүшөт. Бизде бүт сөзсүз жанагы 4, 5, 6, 8
неме куп менен машина миниш керек, же болбосо 3 этаж, 4 этаж там сарыш керек. Анын короосун тиги 3 метр, 4 метр кылып короолош керек. Бул ысыраптык деп коет да, азияттардын бир өзгөчө бир немеси да. Тескерисинче буурки камсыздандыруу деген ошо сени экономичный болууга, бардык нерсени өз ыгы менен жумшоого, ошону өзүңдүн алыңа жараша жашоого үйрөтөт. Рыноктун өзүнүн принциптери, мыйзамдары ушундай да. Биз ошого жетише албай атабыз дагы. Анан кандай гана нерсе болбосун мамлекет түгүнөлөп жатып калабыз. Бизде азыр 90%тен ашык мүлк, ишкана бардыгы тең жеке менчиктик. Жердин бардыгы жеке менчик. Мал сал коро жайдын бардыгы жеке менчик. Бирок ошо жеке менчикке мамлекет жооп бериш керек дегенге мен таптакыр түшүнбөйм да. Себеби сага атай оолуңа берди да мүмкүнчүлүктү. Машина да сеники, там да сеники, мал да сеники, жер да сеники, бирок мамлекет жооп бериш керек. Мына суроо берип атасың, баягыдан бери. Мамлекет гарантия берип, мамлекеттин кандай тиешеси бар сенин жеке менчигиңе? Конституцияда жазылган. Милдеттүү түрдө камсыздаш керек деп атпайбы? Конституцияда жазылган. Жеке менчик кол тийгиз деп. Мүлк эркиндиги бар бизде. Кол тийгиз, сенин мүлкүңө менин акым жок дейишкенге. Так, мамлекеттин да акысы жок. Сиздер кандай кыласыздар анан? Милдеттүү түрдө мына турак жайды камсыздандыруу дегенде самый эң минималдуу кичинекей камсыздандыруу базы коюлуп атпайбы? Мисалы үчүн шаарда 1 миллион сом деген кичинекей эле үйдө бир комнатанын баасы, айылда 500 000 сом деген. Мисалы үчүн андан сырткары эгер үйү тиги $100 000, $200 000 болсо, аны ыктыярдуу камсыздандыра берсе болот. Биз эми баягы мүлк эркиндиги деген бар болуп атпайт деп агайда белгилеп атат. Адамдар милдеттүү түрдө камсыздаш керек деп барып талап кылып, аны мисалы карап турсаңыздар, жылына 4 миңден ашык үй өрттөлөт. Үй өрттөрү болот экен да. Анын ичинен 17си эң чоң крупный, баары полный өрттөнүп кеткен үйлөр. Аларга мисалы үчүн төлөсө, мамлекет МЧС тарабынан сразу 50 000 сом берилет экен, андан сырткары анан 200 000, 150 000 деген судалар берилип, алар 10 жыл, 20 жыл кайра кайтарат ошол үй ээсичи. Ал эми бир 600 сомду бир жылга төлөп койсо, 500 000 сомго жок дегенде тиги материал алып туруп бир 2 комната болсо дагы үй куруп албайбы жашаганга? Жалпы эми түшкөн каражат канча түшөт ушул бир жылдык эсепте? Эсептеген эч ким жок. Жалпы каражат 2 миңден алса, мисалы үчүн миллион машина деп атат. Ал миллион машинанын дагы эксплуатацияга киргендери эсептелет да. Миллиондун бардыгы эле ошо камсыздандырып калбайт да. Жүрүп аткандары көп суроо берип атат. Баягы иштебей турганы бар, бузулгандары бар, көп жылдан бери турган алардын баары эми көп жылдан бери турса, бул жолго чыгып иштеп баштаган машиналар айтылат да. Эми ошонун 800 000 болгон күндө да 2 миңдин тегереги болсо да, миллиону 2 миллиард болсо, бунун баары жеке камсыздандыруу деп. Бул жеке камсыздандыруу компанияларына түшүп эле ошону жеп койбойт да. Резерв түзүлөт. Ал акчадан ошол кайсы жакка жумшалат? Анан ашкан акчаны кимге кетет? Резерв биринчиден карап туруңуз, 550 000 сом бир ДТПга. 7000 ДТПны уже эсептеңизчи, 550дөн канча болот? Ошонун эле мисалы 70% бул деген камсыздандыруунун эң жанагы жогорку рисковый види болуп эсептелет. Негизи мына автокаражат ээлеринин жарандык жоопкерчилигичи. 550 000ден ар бир ДТПга төлөнгөндө, ошо 550 000 ошо уже эсептегиле. 60-70% эле уже выплатага кетет. Калганы жана сразу камсыздандырган акчанын бир 70-80% резервке түшөт. 10%-ны мисалы үчүн жана полистер даярдалат, телефондор, жерде жүрүп аткан рекламаларга кетет. 5%-ын тегеренде гана алат жана камсыздандырып аткан агенттер зарплатасынчы. Ошондон түшкөн жанагы прибылим болсо, булар камсыздандыруу компаниялары жылда эле кайра капитализация кылат да, капиталын көбөйтүп турат. Себеби деген булар да коркот да, билбейсиң да, бүгүнкү күнү мисалы үчүн 1000 машина душар болсо быйылкы жылы, эмдиги жылы көп болуп калышы мүмкүн. Анын үстүнө мисалы үчүн камсыздандыруу январдан декабрга чейин эмес да, элдер майдан майга чейин камсыздандырышы мүмкүн, кийинки жылга жылып кетет. Ошондо баягы бир жылдын ичинде камсыздандырылуу болот. Ар бир автокаражат ээсини жоопкерчилиги. Мен да кошуп кетейинчи. Камсыздандыруу компаниялары өздөрү дагы рисковый болот. Ана туура айтты жана. Быйыл балким 10 машинага төлөсө, эмдиги жыл 100 машинага төлөп калса, эмдиги жыл ал банкрот болот.
Ошон үчүн ал деген капитализация кылып турат, 100 миллионго эмчи булар уставный капиталын чыгарып атат 100 миллионго. Ошоп кийин ошондой чоңураак кырсыктар болуп калса, көбүрөөк машинага же болбосо бир адамдар кырсыкка туушар болуп калса, ошолорго төлөө мүмкүнчүлүгү болсун деп кылып атат да. Алардын баягы төлөө мүмкүнчүлүгүн жогорулатыш үчүн уставдык капиталга көбүрөөк басым коюлуп атат. Бул мамлекет тарабынан гарантиялат деп ушуну айтат, гарантия кылып атат. То есть себеби ошо компаниялар канчалык күчтүү болсо, канчалык бай болсо, мүмкүнчүлүгү чоң болсо, түшкөн адамдардын башына түшкөн кырсыкка ошончолук жардам берүү мүмкүнчүлүгү кеңири болот. Ошону айтат мамлекеттик гарантия деп. Ал мамлекеттик гарантия деп менин машинем же бирөөнүн машинеси урулуп кетсе ошого төлөп бергенге гарантия болот. Ал жерде мыйзам, договор, келишим бар да. Келишим ар бир пунктуна өзү окуп карап туруп кол коет. Мындай төлөйт, мындай төлөйт, мындай төлөйт. Төлөбөй койсо сотко берет, төлөтөй алат. Эч кандай проблема жок ал жерде. Мамлекеттик финанс рыногун көзөмөлдөөчү органсыздар. Анан азыр сизге суроо. Эгер ошол мамлекеттик орган болуп туруп, эмнеге бүгүн ушул частный ушул компаниялардын талабын талашып, ушунчалык бир жан үрөп чыгып атасыздар да? Мисалы, неге бул? Мынакей частный мыйзамды ким чыгарды негизи ушул? Мындай жеке компаниялардын мыйзамдар чыктыбы? Мен ушу депутаттардан да угуп атабыз, жеке компания үчүн иштеп атат деп. Мамлекеттик тескөө жана көзөмөл кызматы биздики. Ошол частный компаниялардын үстүнөн көзөмөлдөө, тескөө жана ошондой эле развитие рынка деп коет. Камсыздандырууну өнүктүрүү, рынокту өнүктүрүү боюнча мыйзамдарды иштеп чыга турган кызмат бул. Бир убакта ошол өнүктүрүү боюнча иштеп чыгат, ошол эле убакта көзөмөлдөйт жана регулировать этет аларды. Анан бул мамлекеттин то есть компаниялардын кызыкчылыгы деген туура эмес болуп атпайбы? Биз деген ошол статистиканы көрүп карап атабыз. Андан сырткары башка мамлекеттердин ушул камсыздандыруу кандай жүрүп атат башка мамлекеттерде, аларды көрүп атабыз. Мисалы үчүн мына автокаражат ээлерин айтып атасыздар. Прибалтиканын тарифтерин билесиздерби канча экенин? Россияныкы канча, Казакстандыкы жаныбыздагы ошого жараша камсыздандыруу суммалары коюлган. Биздеги элдики башы туура баштап айтып келип баягы буруп кеттиңиз. Мамлекеттик көзөмөл бул финанс рыногун көзөмөлдөшөт. Булар эл тарабында турат. Именно эл тарапта турат. Анан мыйзам долбоорун демилгелеп, атыгы частный компаниялар ошо кыйшаңдап төлөбөй же болбосо качып кетпесин деп карап отурушат. Отчет алып ай сайын. Улуттук банк ал коммерциялык банктардын кызыкчылыгын эч качан коргобойт. Одновременно жалпы элдин кызыкчылыгын коргойт, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын ошо коммерциялык банктардын ишин тескейт. Булар финанс рыногун тескейт, түшүндүр. Булар тескерисинче элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп атат. Ошо жеке менчик компаниялар көбөйүп кетпесин. Ошолор элдин кызыкчылыгын тебелеп салбасын, укугун тебелеп салбасын деп карап отура турган органда. Жанагы ошо депутаттар тескерисинче булар силер ошо компанияны дейт. Ал компания жакшы болуп, өнүгүп, жакшы иштеп, элге жакшы кызмат кылсасын деп атышат да. Мына ушуну кичине айырмалай билиш керек да. Элибиздин эки жолу башынан жанагындай бир революциялар болуп кетти. Анын негизи барып өзөгү экономикалык бир элди эзүүгө алып барып такалгандыктан деген маселелер чыкты да. Анан бүгүн да эл толкуп, эл ушундай бир көп турат. Анан сиз бүгүн айтсаңыз ушул жана миңдеген бизде майыптар бар, пенсионерлер бар, жанагындай өз оокатын зорго таап деген күнүмдүгү менен жашап жүргөн үй бүлөлөр бар. Булар эми милдеттүү түрдө жанагындай үйлөрдү камсыздандырыш керек деп барып такып ушундай кыйнай берсе бул элге ошол мүмкүнчүлүгү болобу? Бир эле жерге такап атасыңар да, суроону бир эле жерге барып эле бул социалдык саясатка барып такап салып атасыңар суроонучу проблеманы дагы. Ошол 5-жылкы революцияга чейинки экономикалык проблемаларды айтып келген мен болчумун. 10-жылга чейинки болгон экономикалык проблемаларды айтып критикалап, ошол элдин делебесин козгогондордун бири дагы менмин. Мен бул жерде эч качан элдин кызыкчылыгын басайын, анан кийин башка бирөөнүн кызыкчылыгын коргойн деген жокмун. Тескерисинче ушу рыноктун өнүкпөгөндүгү ошо мезгилдеги мамлекет башкарган адамдардын кемчилиги, күнөөсү. Камсыздандыруу рыногунун өнүкпөгөндүгү. Элдин ушу рыноктук болбосо камсыздандыруу боюнча түшүнүгүнүн жоктугу ошол кездеги мамлекет башчыларынын күнөөсү. Анын жыйынтыгы мына азыр силердин сурооңордон көрүп атабыз. Ошо элдин түшүнбөй аткандан көрүп атабыз. Анан албетте мыйзамды карап чыгыш керек.
бардығын такташ керек. Эч качан идеалдуу мыйзам кабыл алынбайт. Анын бардыгы тең убакытка жараша, мезгилге жараша, кырдаалга жараша өзгөрүп турууга тийиз. Мен кошумча алып кетейинчи. Жанагы ата мекенди согуштун ардагерлери, Ленинград коргогон жана майыптар, булардын бардыгына мүмкүнчүлүктөр болобу ошолор төлөгөнгө? Ошолордун бардыгына могу льгота деп коет, ошолор каралган да. Мисалы үчүн, мынакей турак жайдын менчигеси болгон улуу ата мекенди согуштун ардагери менен Ленинград коргоодо катышуучулар, 1-2, 3 топтогу майыптар толук бошотулат. Андан сырткары жана Чернобыль АЭСинде катышкандар, 1-2 топтогу майыптар толук бошотулат. Жана ошондой эле жана эч кимиси жок жалгыз жашагандар бар го. Жарды үй бүлө социалдык паспорт алып, булар 50% бошотулат. Ошондойлор каралган бул эмеде, турак жай боюнча. Мыйзамда каралган. Бирок ушул мыйзамда турак жай боюнча мен мисалы үчүн жеке оюм бул эме. Турак жай боюнча ыктыярдуу камсыздандырууну азыр кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан мына бүгүнкү күндөн баштап, ушул жылдан баштап, ушу февралдан деп атпайбызбы, баштап ар кандай үй жайы өрттөнүп антимет кеткен кырсыкка кабылган адамдарга мамлекет акча жардам бербеш керек, айтыш керек. Эгерде сенин камсыздандырууң жок болсо, анда биз төлөбөйбүз. Сен капа болбо, кечирип кой, бул рынок деп айтыш керек болчу. Анан ошондон ушул жерден кемчилдик бар. Ушунда бар, ушул жерде кемчилдик бар. Анан ошондон кийин анан ыктыярдуусуна дагы милдеттүүсүнө дагы эл өзү айтат эле келип, аянай чын эле өйдө төмөн болот экен, кайсы малда эмне болоорун бир Кудай өзү билет, бирок мен ушу алдын ала камсыздандырып коеюнчу деп өздөрү макул болуп, өздөрү ошо ыктыярдууга дагы, милдеттүүгө дагы макул болгудай кылыш керек эле да. Ушул жерден кемчилдигиңиздерди мойнуңуздарга аласыздарбы? Неге? Мисалы, эми мүлк эркиндигине мамлекетте бүгүн биздин мүлкүбүзгө өзүбүз ээбиз мисалы деген элдер бар да. Анан биз каалабайбыз дегендер эмне кылат анан? Аларды сиздер барып зордойсуздарбы? Эми акырындан түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Силердин өзүңөргө керек деп. Такыр түшүнбөгөн адам менен болбостур. Баарыңар эле бүт эле элдерибиз жок дегенде мектеп окууну бүтүп атат да. Мүлк эркиндигине барып кол салат экенсиз. Мисалы үчүн мынакей, мисалы үчүн эмне үчүн жанагы силер частный компания деп атканыңарга айтып кетким келип атат да. Зарубеж бүт жакта эле частный бул компаниялар. Ал жердин элдери антип айтпайт, мен камсыздандырышым керек деп айтат. Себеби бу да биздин жанагы эл болуп атпайбы? Анан мен камсыздандырбайм деп таптакыр эле мүлкүн эметпегенге бир эле жолу барбайт да. Агенттер болот, атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Акыры түшүнөттүр деп ойлойбуз эми. Мисалы үчүн мектепти бүтүп атышпайбы баары эле биздин жарандар. Мисалы үчүн ар кандай мыйзамдары бар ар кайсы өлкөдө. Машина сатып атасыңбы, же үй сатып алып атасыңбы, биринчи иретте камсыздандыруусу барбы жокпу деп сураган жерлер да бар. Эгер жок болсо эч ким сени менен экономикалык мамиле түзбөйт. Сен үйүңдү мисалы үчүн бирөө квартирага бересиң. Квартираны киресиң, кирсең ада сурайт, бул үйдүн камсыздандыруусу барбы жок, кокусу өрттөнүп кетсе мен жооп бербеймби деп. Алар дагы сени менен эч кандай экономикалык мындай мамиле түзбөйт. Бул экономикалык мамиле деп коет да. Бир дагы компания сени менен сүйлөшпөйт. Сенин үйүңдүн камсыздандыруусу жок болсо. Же болбосо өмүрүң камсыздандыруусу жок болсо, жана айттым, чет өлкөгө сени жибербейт. Себеби аякта ушундай принцип, ушундай тартип, ооруп калсаң, антип калсаң, минтип калсаң, кырсык болуп калса, ал мамлекет сага жооп бербейт. Ошо жооп бербеш үчүн ал сенден камсыздандыруу полисин талап кылат. Полисиң жок болсо, сен жолобойсуң. То есть, боореке камсыздандыруу рыногу өнүкпөгөндүктөн биздин Кыргызстандын граждандары, наоборот, бөлөк өлкөлөрдүн граждандарынан кем болуп калып атат да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз үйлөрдү жана автоунааларды камсыздандыруу бул оңой акча табуунун жолу деген маселенин үстүндө сөз кылдык. Албетте айтылган пикирлерден, айтылган көз караштардан сиздер туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү.